Assalamu алейкум, ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021-жылдын 7-февралы биз Ноокат жергесиндебиз. Тактап айтканда Кеңеш айыл өкмөтүнүн Кызыл Аскер айылында турабыз. Кызыл Аскер айылынан Улакка даяр таамай ат сатылып жаттыр. Экранга назар салыңыздар, атты байкаңыздар. Ушул тор ат тууралуу сиздерге кенен маалымат алып бөлүшүп беребиз. Каймана аты кандай bunun? Суусамыр. Суусамырдан алып келинген. Канча жыл болду эми атты кармаганыңарга? 2 жыл. Азыр жаш кандай? Жашы 9 жаш. 9 жаш. Улактарга чабылып жүрөбү? Аламан улактарга, теке улактарга 5-5ке дагы чабылган. 5-5терге азыр туяктарыны жакшылап тартып көрсөтсөк, бул ишигендеби же өзү ошондой укту? Меч болуп катып калган. Эч эмеси жокпу мунун? Эч эмеси жок экен, мындай кармасаң оорутуп эме кылбайт экен да, өзү кичине эме кылып тур, богондой эле көрсөтүп жеткирип коелу. Бул арткы туяктары бирок тебелеттир, а? Улакта тебелениптир мына. Улакта бираз кам чалып жүрүп. Теке улакта тебелетип койгон, пайпагы жок барганбы? Жоон жолпусунан келген 9 жаштагы улактын аты экен. Көрүңүздөр, ат жакса чаласыздар. Пародасы эми кандай деп келген бул Суусамырдан? Суусамыр Бишкектин жылкысы деп келген. Эми кирип чыгышы кандай? Өтө жакшы. Улакка ат издегендер алып калыңыздар. Үйүрдө дагы жүргөн дедиңерби? Үйүрдө дагы жүргөн. Өзүңөрдүн бейлерде. Акам бейлерин карап жүргөн, өзүм бейлерим жок. Акам коюп бер дегенден коюп бергем. Көрдүк, үйүр да жакшы экен. Үйүрү дагы жакшы. Үйүргө улакка ат издегендердин кулагына күмүш сырга болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, улакка даяр таамай кирген ат экен. Улакка үйүргө ат издесеңиздер, ээси менен байланышасыздар, номерин калтырабыз. Бурчу сооруларын тартайынчы аркаларына. Узун экен, а? Узун ат экен. Жогоштугу кандай колго? Аламан чоң. Жаш балдар да мине берет. Аламан чоң топторго салынганбы? Салынган. Торпок улакка. Торпок улактарга салынган. Мындай топко кирип улак ачкандан чыгыштары кандай? Улак ачканда өтө башкача чуркайт булат. Башкача чуркайбы? Азыр суутулуп даяр да эми ат. Мындай чабып кичине көрсөтсөк болобу? Азыр ордунан эле бурулуштарын көрөлү биринчи. Мына бурулушуна назар салыңыздар аттын. Эки жакка. Бурулуштары аябай жакшы экен. Атты колдон чыгарып жибербеңиздер. Токтошу дагы жакшы экен, э? Ордунан токтогондору дагы жакты. Бул атты алган адам утат экен, ушундай дөңсөлөрдү дагы чабып жүрө бересиздер, суутулуп калыптыр. Аттын бою 1.60-тан жогору болуп калат экен, мындай. Өзүбүз чамалап көргөнүбүздө. Суусамыр Каймана атындагы ат. Эми ал жактан коюлуп келген аты, Каймана аты. Каймана ал жактан коюлуп келген. Суусамыр деп силер сатып алгансыңар. Эми телефон номерди. Баасыны айтпаппыз, баасын айтып коебуз. Баасын канча дедиңиз эми ага? 350 миң баасы. Кеми болот, а? 350 миң сом деп айтылды баасы, кеми болот экен. Ат багып, чабандездер, саяпкерлер жакшы, өзүңүздөр жакшы түшүнсөңүздөр керек. Ар кандай топторго салып көрүп алса дагы боло берет. Чабып, бир жерде улак болуп калса, алып барып ошол жерде көрөбүз десе, миндирип, чаптырып дагы сата бересиңер. Мынага ээсинен айтты, мына улагы менен үйүрүнө жооп берет экен ээси.
атка жооп деди. Ар кандай топко, улак жыйындарга атты чабып, салып көрүп дагы алсаңыздар болот экен жакса. Эми телефон номерини, ээсинин телефон номерини айтып өтөйүн сиздерге. 0773 менен 02 02 44 номерине байланышыңыздар. Атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз. Кызыл Аскер айылындагы саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар.